Саламатсыздарбы? Маанилүү делген эл аралык жаңылыктар топтоо менен тааныштырып, Нияз Ташматов. Иранын революциялык гвардиясынын деңиз флоту Иран менен АКШнын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү баштаардан бир күн мурун Ормуз кысыгында аскердик машыгууларын өткөргөнү кабарланууда. Видеодон Ирандын жогорку даражалуу аскер кызматкерлери машыгууларды көзөмөлдөп, көптөгөн соккулар менен чоң жарылууларга алып келгенин көрүүгө болот. Машыгуу Ормуз кысыгын акылдуу башкаруу деп аталды. Бул мүмкүн болгон коопсуздук жана аскердик коркунучтарга каршы оперативдик күчтөрдүн даярдыгын текшерүүгө багытталган. Аларда АКШнын президенти Дональд Трамп Иранды келишим түзбөсө кесепеттери жаман болот деп эскертти. Бул тууралуу ал Женевада өтүүчү сүйлөшүүлөрдүн экинчи айланпасынын алдында айтты. Трамп сүйлөшүүлөргө кыйыр түрдө катышаарын билдирди. Бүгүн пландаштырылган жана Омандын ортомчулугу менен өткөн акыркы сүйлөшүү Трамптын Иранга каршы аскердик аракеттерди кайталап коркутууларынан кийин болду. АКШнын Тегерандын өзөктүк программасы боюнча позициясы мурунку сүйлөшүүлөрдүн аракети ишке ашпай калгандан кийин реалдуураак позицияга өткөнүн билдирди. Германиянын тышкы иштер министри Германиянын абадан коргонуу системалары үчүн ракеталары калбай калганын билдирди. Юхан Вадефул Deutschlandfunk радиосуна курган маегинде Германиянын арсеналдарынын түгөнгөнүн жарыялады. Ал Зеленский Украинанын абадан коргонуу ракеталары түгөнүп баратканын жарыялаган учурда Европадан жеткирүү эмне үчүн кечеңдеп жатканы тууралуу суроого жооп берип жатып билдирди. Чынын айтканда, конвейерден чыккандын баары негизинен европалыктар биринчи кезекте Германия каржылаган механизм аркылуу түз Украинага барат, деди Вадефул. АКШнын президенти Дональд Трамп Америка азыр Куба менен сүйлөшүп жатканын айтты. Трамп АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио потенциалдуу келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын кабарлаган. Кубанын борборундагы конуштарда күйүүчү майдын олуттуу тартыштыгынан улам таштанырларды чогултуу кызматтарынын иши үзгүлтүккө учурап, чогултулбай калган таштанырлардын үймөктөрү көбөйүп баратат. Жергиликтүү бийликтин айтымында дизелдин жетишсиздиги көптөгөн таштанды ташуучу унаалардын иштебей калышына алып келди. Андан улам таштандылар тротуарларда жана көчөлөрдүн бурчтарында топтолуп жатат. Тургундар жагымсыз ычыттар, курт кумурскалардын, кемирүүчүлөрдүн көбөйүшү жана ден соолукка байланыштуу тынчсыздануулардын күчөгөнүн билдиришти. Орусия Сунуми жана Донецк аймактарындагы эки конушту көзөмөлгө алганын билдирди. Ал эми Украина акыркы бир күндө бир нече багытта орустардын чабуулунун мизин кайтарганын кабарлады. Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы аскердик максаттарда колдонулган энергетикалык жана транспорттук объектилерге сокку урганын маалымдаган. Орусиянын абадан коргонуу системалары 8 Химарск ракетасын атып түшүргөнүн айтууда. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский Украин чалгындоо кызматы энергетикалык буталарга Орусия дагы көп чабуул жасаарын жана мындай соккулар макулдашууга жетүүнү кыйындатканын көрсөттү деп билдирди. Израиль Хамаска толугу менен куралсыздануу үчүн 60 күн убакыт берди. Бул талапты аткарбаса Газа тилкесине жаңы согуш башталат деп коркутту. Ал эми Ливан жакында Израиль менен болгон согушта алсыраган Хезболланы куралсыздандырууга милдеттенме алган. Ливан өкмөтү түштүк Ливандагы Хезболла тобун куралсыздандыруу боюнча аскердик пландын экинчи этабын ишке ашыруу үчүн армияга дагы 4 ай мөөнөт бергенин билдирди. Аскерлер өткөн айда Лейтани дарыясы менен Израилдин чек арасынын ортосундагы аймакты камтыган пландын биринчи этабын аяктаганын билдиришти. Экинчи этабы дарыянын түндүгүндөгү аймакты камтыйт. Ал арада Израиль өкмөтү батыш жээктин 80%дан ашуун жерин жөөттөргө каттоого жол ачты. Эми ал жердеги палестиндердин жерлерин мыйзамдуу түрдө ээлеп алышы мүмкүн деген кооптон болууда. Израилдин кабинети жекшемби күнү 1967 жылдан бери биринчи жолу жерди каттоо жарыянын баштоого добуш берди. Палестиналык расмий өкүлдөр жана Израилдин конуштарды көзөмөлдөөчү тобу Израилде оккупацияланган батыш жээкте көзөмөлүн күчөтүп, жөөттөргө жер сатып алууну жеңилдетти деп айыпташууда. Израилдин кабинети жекшемби күнү 1967 жылдан бери биринчи жолу жерди каттоо жарыянын баштоого добуш берди. Иерусалимдин колдонмо изилдөө институтунун палестиналык башкы директору Джиад Исаак мындай кадам Израилге батыш жээктин 80%дан ашыгын көзөмөлдөөгө жол ачарын айтты. Израилдин конуштарды көзөмөлдөөчү Peace Now тобунун өкүлү Хагат Афрон муну менен Израиль эл аралык укукту бузуп жаткандыгын белгиледи. Жерди каттоо идеясы батыш жээктин же палестиналыктар менчик укугун далилдей албаган эс аймагындагы жерлердин көпчүлүк бөлүгүн басып алууга багытталган. Кийин ал автоматтык түрдө Израилдин атына катталат.
Батыш жээк палестиналыктар келечектеги көз караныс мамлекетин курууга умтулган аймактардын бири, анын көпчүлүк бөлүгү Израилдин аскердик көзөмөлүндө. Ал эми айрым аймактарда палестиналыктар өзүн өзү башкарууга укуктуу. Алар батыш колдогон Палестина бийлиги тарабынан башкарылат. Израилдин тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Орран Мармештейн Израиль өкмөтү жарандык жана мүлк укугу жаатындагы бул кадамды жактырганын айтып актанды. Израилде ушул жылдын аягында шайлоо өтөт. Ага чейин өз рейтингин көтөрүүнү көздөгөн Израилдин премьер-министри Палестина мамлекети түзүлсө коопсуздугубузга коркунуч жаратат деген шылтоосун айтты. Конуштарда көптөгөн шайлоочулар бар. Анын башкаруучу коалициясынын курамында Израилдин батыш жээкти аннексиялоосун каалаган көптөгөн мүчөлөрү кирет. Палестинанын президенттик аппараты муну басып алынган Палестина аймагында де-факто аннексиялоо деп атады. Газадагы эл мусулмандардын ыйык айын белгилөөгө даярданып жатышат. Бул уга атышууну токтотуу күчүнө киргенден берки биринчи Рамазан жана көптөгөн жергиликтүү тургундар ыйык мезгилге даярдануу үчүн колунан келгенин баарын жасап жатышат. Бул жылы орозо айы, зарыл товарлардын жетишсиздиги, баалардын кескин өсүшү, уланып жаткан иш таштоолор жана согуштан калган кеңири кыйроолор болуп жаткан учурга туш келүүдө. Австралиянын премьер-министри Антони Албанис Сириядагы кармоо лагеринин үйлөрүнө кайтууга аракет кылып жаткан ислам мамлекетинин жихадчыларына тиешеси бар 34 австралиялык жаранга жардам берүүдөн баш тартты. Албанис өкмөт Сириядан адамдарды өлкөсүнө алып келбей турганын жана Австралияга кайтып келген жарандар кылмыш жасаган болсо, мыйзам алдында жазаланаарын билдирди. Род-Айленд штатынын Портукет шаарындагы хоккей аянтчасында жаштар хоккей оюну өтүп жаткан учурда атышуу болуп, кеминде 2 адам каза болду жана 3-өө жаракат алды. Бийликтин айтымында баштапкы тергөө иштери көрсөткөндөй, ок атышуу бутага алынган жана үй бүлөлүк чыр-чатак болушу мүмкүн. Жабырлануучулардын өздүгү тууралуу эч кандай маалымат берилген жок. Канаданын куралдуу күчтөрү Арктикада бир катар машыгууларды башташты. Алар аймактагы Нанук операциясы деп аталган коргонуу даярдыгы операциясынын алкагында катаал аба ырайына карабастан иш алып барышты. Машыгуунун максаты Канада армиясынын Арктикада иш алып баруу жөндөмүн жакшыртуу. Жоокерлер температура -30 градус Цельсийден төмөн болгон түндүк батыш аймактарында болушкан. Машыгуулар жергиликтүү коомчулуктар жана катаал аба ырайында иштөөдө тажрыйба бөлүшкөн башка аймактык өнөктөштөр менен координацияланып өтүүдө. Нанук операциясы АКШтын президенти Дональд Трамптын Гренландияны көзөмөлдөө боюнча комментарийлеринен кийин Арктикадагы чыңалуу күчөгөн учурга туш келди. Батыш түндүк Македонияда катуу жааган жаандан улам суу ташкыны болуп, үйлөр жана жолдор суу астында калгандыктан тез жардам кызматтары адамдарды эвакуациялоого аргасыз болушту. Жергиликтүү дарыя ташкындап, үйлөр менен жолдорду каптагандан кийин Кабодо 200дөн ашык адам эвакуацияланды. Ошол эле учурда бийлик Костар жана Скопье аймактарынын айрым жерлеринде суу ташкынынан улам чоң зыян келтирилгенин билдирди. Индиянын борборундагы абанын сапатынын индекси ого бетер начарлады. Индияга кире бериш жерде жана Картаваттын айланасындагы аймакта көрсөткүч 235 түзүп, борбордук булганууну көзөмөлдөө кеңешинин маалыматы боюнча начар деп эсептелген. Ошол эле учурда Делинин тургундары бир нече күн бою кышкы суукка кабылышат. Анткени бул аптада шаарга жамгыр жаашы күтүлүүдө. Германия 14 жашка чейинки балдарга социалдык медиага кирүүсүн чектөөгө киришти. Солчул мыйзам чыгаруучулар тобу жаш колдонуучуларга расмий түрдө тыюу салууну колдошту. Сунуш платформаларда 14 жаштан 16 жашка чейинкилер үчүн атайын жаштар версияларын түзүүгө чакырат. Алардын айтымында балдарды онлайн жек көрүүчүлүктөн жана зомбулуктан коргоо эң башкы артыкчылык болуп саналат. Бул кадам жаш колдонуучуларды коргоо үчүн технологиялык платформаларга глобалдык басымдын күчөшүнүн алкагында жасалды. Испания, Грекия жана Словения дагы Австралиянын артынан социалдык түйүнгө чектөөлөрдү киргизүүнү караштырып жатат. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган эл аралык жаңылыктар менен таанышалыңыздар. Саламаттаныңыздар.